Ушул жылдын алгачкы жарым жылдыгында өлкөнүн ички дүң продукциясы 335 миллиард сомду түздү. Өткөн жылга салыштырмалуу жалпы эсеп менен алганда 6,13%га өскөн. На рост ВВП повлияло увеличение объема. Ички дүң продукциялардын өсүшүнө өнөр жай, курулуш жана кызмат көрсөтүү тармактарындагы көлөмдүн көбөйгөнү оң таасир тийгизди. Кумтур алтын кенинин каражатын кошпой туруп эсептегенде ички дүң өнүмдөрдүн көлөмү 309 миллиард сомдун тегереги болду. Ошондо өсүш 3,9%ды түздү. Статистикага таянсак, жалпысынан алганда тейлөө тармагында өндүрүштө, айыл чарбасында өсүш байкалган. Мисалы, курулуш тармагында өсүш 3,4% болду. Айыл чарбасындагы ийгилик жетишкендиктер 2%га жогорулады. Ал эми дүң жана чекене соода жүргүзүүдөгү өсүш 10% болгону айтылды. Айыл чарба багытын алсак, жалпысынан 1 миллион 226 миң гектар жер аянты айдалып, пайдаланылбай калган аянттар 49,16 миллион гектарды түзгөн. Өсүшү аянты бул арпа аянты жакшы өстү, 7,5%га. Жүгөрү аянты өстү, 1,5%га. Май өсүмдүктөрү өстү. Жана көп жылдык чөптөрдүн аянты ошол жылы өткөн жылга салыштырма 0,1% өстү. Биздин алган маалымат боюнча бул рыночный экономика болот. Кайсы өсүмдүктүн баасы жакшы болсо, ошол өсүмдүктү дыйкан чарбалар келишим киреше алабыз деп, ошол аянтты жөгөйтөт, же баасы аз болуп калса төмөндөтөт. Статистика көрсөткөндөй, быйыл Чүй облусунда дыйкан фермерлер кант кызылчасы менен буудай өстүрүүнү кыйла азайтышты. Ал эми ысык көлдө картошканын аянттары кыскарып, арпа өстүргөндөр арбын. Өлкөнүн көпчүлүк аймактарында арпа менен көп жылдык чөптүн аянты көбөйгөн. Бир чети эттин баасы кымбат болгондуктан фермерлердин көбү мал чарбачылыгына маани берип, алардын тоютун камдоого көңүл буруп жаткандай. Бул колдонулбай калган жерлердин, пайдаланылбай калган жерлердин негизги себептери булар суу түтүктөрүнүн бузулушу, шорго жана сазга айлануу, экономикалык жактан пайдасыздыгы, алыстыгы жана таштуулугу негизги себептери ушулар болуп атат да. Белгилей кетсек, айыл чарбасына байланышкан маалыматтар айыл өкмөттөрдүн райондук администрацияга берген отчеттук маалыматтарына негизделип түзүлөт. Тариел Чуңгулов, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.